ушул китепти окуган адам ошол жөнөкөйлүккө жете алабы? Ушунун ичиндеги окуялар менен, айтылган ойлор менен, өзү менен иштей турган болсо. Толук жете ала турган, бул себеби бул менин жеке тажрыйбам да, анан бул чын-чынына келгенде мен жан дүйнөмдү мындай жып-жылаңач боюнча, ошол боюнча кандай болсо ошол боюнча алып чыгып анан бөлүштүм да. Анан бул дагы бир адам болгондон кийин, сезимдерибиз бири-бирибизге жакын болгондон кийин, алар да өзүнүн сезимдерин мен ойлойт элем, өзүнүн мындай сырттан караганга мүмкүнчүлүгү болот деп. Анан мен бул жерде аябай көп теманы көтөрүп чыктым. Мен да силердин араңарда эле замандаш адам болгон үчүн менин көйгөйлөрүм да кандайдыр бир деңгээлде силерге да байланышы бар да. Анан ошон үчүн мен окурмандарым дагы мен өзүмдү жашоомду мындай сырттан келип караганга мүмкүнчүлүгүм болуп атат. Мен мурун маани бербей жүргөн нерселер көрсө, мен жан дүйнөмдө ошолор өйкөп жүргөн турбайбы деп, анан эми мен ойгонууну баштадым деп, анан кандайдыр бир башка бир дүйнөгө түшүп калдым деген, мурда материалдык нерселерге аябай маани берип жүрө турган болсом, мен азыр жан соолугум, руханий абалым аябай маанилүү турбайбы деген деңгээлге келип атышат да. Андан ары бул эми окурмандарымдын өзүнүн аң сезим деңгээлине, андан ары жашоосун кабыл алуусуна, анан жашоодо болгон баалуулугуна байланыштуу, андан ары кандай улантып кетишет. Кабыл алуудан эми бул дагы мен үчүн да бул бүтүп калган нерсе эмес да. Бул мен үчүн бир акыркы бир 5 жылдагы бир жолум да. Башталыш, башталыш, чоң жолдун башталышы. Жөнөкөйлүккө жеттим. Эми мындан кийинки адамгерчилик жолум башталды да. Эми накта адамга жакындаган жолду жазып баштадым да. Кайсы жөнөкөйлүк жөнүндө сүйлөшүп атат деп көрүүчүлөр таң калып калбасын. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин Рух Азык YouTube каналыбыздан көрүүчүлөрү. Буюрса сиздер мына ушул акын, жазуучулар, авторлар, калемгерлер, жалпы эле китеп сүйүүчүлөр менен болгон подкасттарды көрүп жатасыздар. Кезектеги абдан кызыктуу каарманыбыз бар. Биз жөнөкөйлүк жөнүндө бекеринен кеп кылган жокпуз. Мына ушул жөнөкөйлүк, бейпил түн жана менин алгачкы кыргызча, англисче сандарым жана сөздүгүм деген дагы бар эле. Мына ушул китептердин автору жаш калемгер жана блогер деп да тааныштыра алабыз. Айсылуу Алмаз бизде мейманда. Кош келдиңиз. Урматтуу көрүүчүлөр, Рух Азык YouTube каналынан ушул китеп багытындагы авторлор менен ар түрдүү китептерди талкууга алган ойлорду Рух Азык каналынан подкасттан көрсөңүздөр болот. Анда эмесе биз баштадык. Ооба. Эми бул китептерге келебиз. Бирок ага чейин негизги багытыбыз биз китеп жөнүндө сүйлөшө турган болгондуктан эң алгачкы сизге таасир калтырган китеп жөнүндө сурайлычы. Мен ушундай бир китепти бөлүп алгым келбейт да. Ар бир китеп ар бир китепти окуп атканда ар башка аң сезим деңгээлинде болосуң да. Себеби адам күндө өсүп турат, күндө көрө турган тажрыйба адамды жаңы бир деңгээлге жетелейт деп ишенем да. Ошол үчүн мен бир китепти бөлүп айта албайм. Ар бир китепти окуп аткан убагымда мен үчүн ошол китеп керек болчу да. Анан эгер кыргыз жазуучуларынан сөз кыла кете турган болсок, мен Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгын аябай баалайм. Анан Зуура Сооронбаеванын чыгармачылыгын аябай баалайм. Жакында эле мектептин эмне окубай жүргөнүмдү билбейм, Казат Акматовдун чыгармачылыгы менен тааныштым. Өзү дагы биздин агабыз, атабыз болот экен, Көлдүк. Анан мындай колдонгон сөздөрү дагы, сүрөттөгөн окуялары дагы баары бир ошол менин келип чыккан жериме тиешелүү болгон үчүн, тааныш болгон үчүн, Зуура Сооронбаева да менин Көлдүк эжем болот. Анан кандайдыр бир деңгээлде ошол айлана чөйрөмдү, ошол мен билген тоолорду, мен билген окуяларды сүрөттөгөн үчүн дагы баары бир башкача жакын болот экен. Сиз ошондо Көлдүн Ак Суу районуна караштуу 30 уулу айылдан болом. Анан алгачкы мектепти ошол айылда окугам. Андан кийин Каракол шаарында окуп бүтүрдүм. Казат Акматов жанагы Долон оту деген айылды көп сүрөттөп жазган да. Чолпон отудан өтө бергендеги айыл экен да, ошол жерде турчу экен. Ошол жерде көп сүрөттөп жазыптыр, жанагы романдарынын көпчүлүктөрү жана башкалар. Азыр айтып атсаңыз элестетип отурам, ошол жакта өтүп бараткандагы кезде. Ооба, негизи эле ар бир автордун чыгармасынан анын кичим экенин, анын жакындарын, анын дүйнөсүн таанууга болот да. Ошол эле сыяктуу сиздин дагы китебиңизден жалпы эле көл жергесиндеги өзүңүздүн жердештериңиз эмес, баягы кыргыздар өздөрүн көрүп таанып атат десек болот. Негизи мектепте кезден эле китеп көп окуйсузбу же? Мен кичинекей кезимде ушу жазуучулукка, журналистикага аябай кызыкчумун да. Анан мектепте окуп жүргөндө физика, математика багытында окуганыма карабай, кыргыз тили, адаят сабынан олимпиадаларга катышып жүрчүмүн. Анан аябай жакчы да.
баары бир ичимде дайыма бир айткым келген, ушу коомго бир чыгып кыйкыргым келген ойлорум бар болчу да, анан ошону жалгыз эле багыты ошол журналистика тармагына кете турган болсом, анан кыргыз тили адабияты анан олимпиадаларга катышсам ошондон ары жолум уланып кетет го деген түшүнүгүм бар болчу да. Анан эмнегедир мамлекеттик деңгээлге чыга албай, 2 жол тең катары менен 2-орунду алып утулуп калганым үчүн областтык деңгээлден анан ошол нерседен баш тарткам да. Анан бир аз арданып койсом керек да, жашмын да. Андан кийин анан албетте андан кийин да бир экономикалык тарапка да карайт экенсиң, өзүң кыз болгондон кийин коомдо, мен үй бүлөмдө финансылык көз карандысыздык, аябай маанилүү, сөз эркиндигиң болуш үчүн кесибиң болушуң керек, закылдаган аял болушуң керек деп тарбиялангам да. Анан табыш керек деп табыш керек. Ошон үчүн анан мен чоң энем айтат эле, азыр сенин заманың депчи. Биз убагында окуй албай калганбыз. Чоң энемди да мисалы кудалап сөк жаңыртабыз деген кыргызда жакшы салып бар го, алыс туугандар кайра уул берип кыз беришип анан жакындашат да. Мен чоң энем менен чоң атам ошондой туугандардан да. Анан экөөнү кудалап жаш кезинде үйлөнүшкөн экен. Анан ошондо энем жаңы эле 10ду бүткөн мезгилим дейт, 10 эле класс бар болчу экен ал кезде, 18 жашында. Анан ушу турмушка чыкканга туура келип окуй албай калгам деп айтат да. Анан ошол үчүн аябай маанилүү болуп, анан макул карьераны кайда жасасам, көбүрөөк акча кайдан табам деген сыяктуу анан ошо финансы бөлүмүн окугам да. Анан бирок көкүрөгүңдө калган нерсени канчалык жашырсаң деле болбой баары бир чыгат экен. Азыр кайра эле акыркы 5 жылдан бери ошол мурда 16-17 жашымда таштап кеткен жерге кайра бардым да. Жакшы, жанагы бир сөз бар го, Даник өңгүсү келсе ташты дагы жарып чыгат дегенчи, ошол сыяктуу сиздики чындап багыт башка болгонуна карабай азыр чыгып баштаган экен да, ташты жарып өнүп. Мындай ой бар да менде, ошол сиздин жүрүм турумуңуз жана сүйлөгөндөрүңүз бир чоң апанын кызындай сезилет да. Анткени мен өзүм дагы чоң ата чоң апанын колунда жана калыптанып аткан учурда өсүп калгам да. Анан ошол жанагы менин досторум, тааныштарым, жакындарым абышкадай болуп деп тамашалайт да. А сиздики болсо кемпирдикиндей бир стиль бар да. Бул баягы ошо чоң эненин колунда өсүп калгандай бир жагдайлар болсо керек деп ойлойм. Албетте биз ошондой тагдыр кереги мама папа деп калганбыз. Анан ошол биздин да иним экөөбүздүн папабыз мен 1 жашымда унаа кырсыгынан каза болуп, анан иним курсакта калган экен да. Анан ошондон кийин менин мамам күчү келин болчу ошол убакта. Анан 2 баланы алып кайда барам, ушул чоң эне чоң атасынын жанында эле чоңойтоюн, өз жерин билип чоңойсун деп анан турмушка чыккан эмес да. Анан мен чоң энем менен чоң атам мени 3 адам тарбиялады деп айтам да дайыма. Мамам жалгыз эмес болчу, чоң энем чоң атам бар болчу. Анан чоң энем ошол так мен төрөлгөн жылы пенсияга чыгыптыр да. Пенсияга чыгып анан мени багышкан экен. Анан энем өзү да азыр ушурда тамашалап калат, сени көчүктөн түшүрүп эле мен баккам деп. Ансыңарынан ошол менин мамам эмизип берчү. Анан энем бакчу экен. Анан менин чоң энем аябай көрөнгөлүү адам. Улуу манасчы Саякбай Каралаев таекеси болот. Көлдө кыдыра экен тукумунан, ошо аталары аталаш болот. Кичи эпостторду айтат. Ушундай мен кичинекей кезимде мында Морекинде сонун китептери жок болчу, бирок менин энем бар болчу да. Ошо жомоктордун баарын айтып берген, ырлардын баарын жаттаткан. Азыр көпчүлүгү эсимде жок, бирок баары аң сезим түпкүрүндө калат экен да ошол сөздөрчү. Жана орусча багаж деп коебуз го. Анан ансыңары ошол нерселер мага аябай көп таасир берди деп ойлойм да. Кыргыз өзүңүз айткандай китеп жок болгону менен кыргыз дүйнөсүн алып жүргөн албетте жандуу энциклопедия. Албетте руханий байлыгым, кыргыз руханий рух азыгы ошол жерде энем болчу да. Анан энем дагы азыр дагы тирүү. Анан кээде тамашалап сүйлөшүп калганда анан илгерки айтып жүргөн макал лакаптары дагы мээме тактай түшөт да. Себеби убагында жетпеген нерселерди азыр ошол муун өтүп баратат. Негизичи ошол муун жоголуп кетсе кыргыз рух азыгында бир башка бир чоң жоготуу болот да. Азыр канча жашта? Энем 40-жылкы 84кө чыгып калды. Чоң атамдын өтүп кеткенине 10 жылдан ашты. Анан азыр бизди узатабыз деп Бишкекке келишти. Энем ушул жерде 2 күндө жүрүп анан кетишет. Сонун. Буюрса бул подкастты сөзсүз энебиз көрөт болуш керек. Кысык салам айтып коелу. Анткени ушундай кыздын калыптанышына бүгүнкү коомго убагында жакшы салым кошкон экен. Ооба. Энебиз. Ушундан бир жыйынтык алсак болот экен деп ойлоп атам да, сабак алсак. Мисалы сиз айткандай чоңойдуңуз, андан кийин замандын агымы менен кошо жарышайын дедиңиз, башка багытты тандадыңыз, акча издедиңиз, чет өлкөгө чыктыңыз. Бирок баары бир кичинекей кезиңизде көкүрөгүңүзгө кандай үйрөн себилген болсо, ошого кайра келетасыз да. Демек, балага кичинекей кезинен ошондой үйрөндү себип жетишибиз керек экен. Кийин балким кеч болуп калышы толук мүмкүн да деген,
Албетте баланын мээси аябай 5 жашка чейин өзгөчө 3 жашка чейин ийкемдүү болот дейт да. Анан баланы бизде мындай курсакта кезден тарбиялоо, курсакта кезден бир нерсени сүйлөп берүү, курсакта кезден мисалы 6 айынан баштап бала эне тилин өздөштүрөт дейт да. Эне кайсы тилди сүйлөсө, ошо 6 айынан баштап тилди таануу деген нерсе бар дейт да. Ошон үчүн бизде эне тил деген түшүнүк бар дейт да. Мисалы ошол нерсени ошо 6 айынан баштап сырттагы үндөрдү бала тааныганга мүмкүнчүлүк кудурети жетип баштайт дейт да. Ошон үчүн 5 жашка чейин балага кандай үйрөнүп себе турган болсо таптаза рух төрөлүү да. Ичинде эч кандай маалыматы жок. Ошол маалыматты салып берүү айланасында жалгыз эле ата энесинин жоопкерчилиги эмес, ошол үйдөгү эже агалар, чоң эне чоң аталардын жоопкерчилиги да. 5 жашына чейин кандай сиз айткандай кандай данек себе турган болсо, ачуу данек болобу же таттуу данекти өрүп болобу, ал ошол 5 жашына чейин себеп берген нерседен аябай көз каранды да. Ошол үчүн биздин мисалы бөбөктөргө китеп чыгарып ошол нерсеге кайрылып атканыбыздын себеби да мүмкүн болушунча бир канча миң бөбөк болсо да жетишип калалы, ошол китепти сүйдүрүп калалы деген ниетибиз бар да. Себеби 5 жашка чейин китепти сүйгөн бала кийинде китеп сүйүүчү, билимдүү адам болуп чоңоет да. Туура. Эми Кыргызстанга канча жылда кийин келдиңиз? Канча жыл болду? Канча убакта келип турасыздар негизи? Жылда бир келип турабыз. Жылда бир сөзсүз эмгек көргөгө, бир ай эмгек көргөгө чыгабыз, анан келебиз. Анан жайкысын келчүбүз, анан балабыз төрөлгөндөн бери ушу жазында келип атабыз. Күн ысып кеткенде кыйналып кетпейли деп Бишкектен. Ушул келиште эмнелерибиз өзгөрүптүр? Же баягы эле? Мен ушул келиште мен үчүн да менин чыгармачылыгым, ушу жазуучулук карьерам үчүн да өзгөчө башкача бир келиш болду да. Анан аң сезимден кел, бул биздин өзгөчө мен окурмандарым аркылуу көрүп атам, өзгөчө жаштардын менин окурмандарым 18 жаш куранан 34 жашка чейинкилер да, көпчүлүгүчү. Анан ошол биздин келечегибизди кура турган, ушул Кыргызстандын келечегин кура турган, келечектеги ата энелер, азыркы ата энелер чын эле ушундай сиздер айтып аткандай мына рух азыгын издеп аткан маалга келиптир да. Мурда көп сезилчү эмес. Азыр мага да жазып аткан мен мисалы рух азыктан башка эч нерсе бербейм баракчамда. Анан ошол жерге келип атканын, ошо баракчамда өсүп атканда бул аябай чоң нерсени айтат да. Демек биз кимдин мүмкүнчүлүгү бар болсо, ошондой бирөөнө да болсо да рух азык бере ала турган абалда болсок, берели, көп керек деген сезимге келдим да. Мындай экономикалык жактан Кыргызстан жылда өнүгүп атат. Мисалы 2013-жылы мен университетти бүткөн маалдагыдай жокчулук жок да. Азыр мисалы иштейли десек да жумуш жок болчу. Азыр студент болуу дагы сонун керемет. Бишкекте иштегенге мүмкүнчүлүгүң бар. Моорекиндей жерлер уюшулуп атат, эмне деген подкасттар ачылып атат. Бунун баары сонун көрсөткүч да. Мен аябай эле кубанып атам. Руханий материалдык байлык жөнүндө көп сөз кылып калдык буга чейин. Анан өзүңүз дагы айттыңыз, алгач материалдык байлык, андан кийин анан руханий байлык кактадым депчи. Анан баягы кыргызда дагы айтып коет го, ач бала ток бала менен ойнобойт депчи. Анан сөзсүз биз адамдар ушул материалдык жагыбыз камсыздалгандан кийин гана руханий байлыкка көңүл бурабыз. Же руханий байлык аркылуу материалдык байлык табууга да мүмкүнбү? Эми адам баары бир табигатыбыз физикалык жакты биринчи ойлойбуз да. Курсагың ачка болсо, чын эле ачка болсоң же суусап турсаң, азыр мындай руханий байлык менен барып бир поэзия окуймчу деген абалга келе албайсың да. Бул табигый түрдө келе албайсың. Мурун мисалы эмне үчүн мисалы маданият улам адамдын экономикалык абалдын өнүгүүсү менен жогорулап келе жатат да. Бул нерсе ошо чын эле курсагың ток болсо, анан бир нерсе боло алат да. Анан бул адамдардын баары бирөө касиеттүү деп эсептейм. Анан кээ бирөөнүн касиети кичине күчтүүрөөк да. Ошол багытта да. Башкаларга руханий азык бере ала турчу. Анан ал абдан касиети күчтүү адамдар да, мисалы биздин Токтогул акыныбыз бар, мисалы ачка болсо дагы ал нерсеге маани бербей комузун алып ырдап жүргөндөр бар. Анан бирок биз жалпы калк биз баары бир курсагыбыз тоюш үчүн күтүшүбүз керек да. Ошол нерсеге келмейинче, себеби иштеп күндө жан талашып акча табайын дагы, анан үйдө балдарым тойгузайын, өзүм тойгузайын деген нерсе менен мээң бош эмес болсо, анда руханий азыкты ойлогонго мүмкүнчүлүк болбойт да. Себеби ал нерсени баары мээ менен ойлойсуң да, жүрөк менен байланыша турган. Мээң башка жерде болсо, жүрөгүңдү ошол жерге алып барып оор да. Мындай алгандачы, мисалы чыгармачыл кишилер өзүнүн чыгармачылыгы аркылуу материалдык байлык табууга жетет. Мындай эле түз сураш керек экен да. Ошондо башка ишти кылып, башка жерде жүрөсүз, андан кийин анан ушул жолго жаңы түшүп, азыр мынакей жыйынтыгын көрсөтүп атасыз да. Ушул иш жана сиз айткандай чөнтөк толтурганга көмөкчү боло алат бекен?
аябай жакшы суроо экен. Ушул ишти менин чөнтөгүмдү башка бир иш толтуруп аткан үчүн жасай алып атам деген ойго келдим да. Себеби мына бул китепти аябай сонун кылып бастырып, Кытайдан бастырып келдик. Бул жердеги китептерде эмес, ичиндеги сапаты дагы такыр башкача да, барактары да сары, мунун сырты да көп турат. Анан бул китепке дагы бир окуган окурман колуна алганда чын эле өнүккөн өлкөлөрдө адамдар андай китеп окуп атса ошондой китеп алып барактасынчы деген мүмкүнчүлүктү берет да. Анан бул китептен мисалы чынын айтканда биз аябай деле кыйратпай акча таппай элебиз да. Азыр мени бага турган абалга чыгармачылыгым келе элек да. Анан ал үчүн дагы өсүш керек экен. Анан азыр блогубуз да бар да, ошол блогдон да бир аз ошол мен чыгармачылык жасап атканда менин курсагым тойгузуп тура тургандай бир багытында табыш керек экен деп азыр ойлонуп атам да. Себеби блогум, чыгармачылыгым ушунчалык өнүгүп кетти. Анан кадимки эле жумушка айланды да. Өзгөчө жазыш үчүн, издениш үчүн, жаңы маалымат айтып бериш үчүн издениш керек. Өзүңдүн рухуңду толтурсаң, анан башка бирөөгө бир нерсе бере аласың. Рух толтуруш үчүн аябай көп издениш керек да. Анан азыр өзүмдүн күнүмдүк жумушум менен аркалаган аябай оор болуп калды да. Себеби адам 24 саат эле бар, ошо жаш балам бар, үй бүлөм бар. Анан баарын айкалыштырып кеткенге оор болуп атат да. Анан азыр ойлонуп атам кандай кылсам, эмне болсо депчи. Мисалы балким 10 чакты китебим болуп айланып турганда дагы бир аз каражат түшсө оңоюраак болот беле деп. Бирок 10 чакты китеп жазыш үчүн дагы бир топ өмүр керек дегендей. Бир китебимди 5 жыл жазып атсам дагы 10 китепти жазышам деген. Ошол үчүн азыр анан бизде дагы буга чейин да биздин да подкастыбыз башталгыча да бир аз сүйлөшүп калдык элек. Ошо азыр ошо чыгармачылыктын, өзгөчө прозанын жакында ушул абалда өнүкпөй аткан себеби дагы ошол эле. Жанагы прозаны жаза турган адамды ошол проза бакпай атат да, тилекке каршычы. Себеби китеп сатып алуучулар чындап аз да. Жакшы. Илгеркидей кагазга кат жазышып алышпай калдык деп калабыз. Ошо деген менен канчалык бир деңгээлде ошол кат жазышуу бири-бирине адамдын бир чыгармачылык фантазиясын өстүрүп турушу экен да. Азыр эми электрондук кат алышуу бар чыгар, бирок ал кагазга жетпейт болсо керек да. Анын бир заманбап түрү күндөлүк жазуу деп айтсак болот э. Анан ойлоп жатам да, ошол сиздин күндөлүк жазууңуз эле сиздин баягы андан ары калемгер катары өзүңүздүн ишиңизди улантып кетишиңизге себепчи болду го. Албетте, бул китеп мен үчүн бул чоң бир психологиялык изденүү да. Ичинде өзүмдү адам катары тааныганга жасай турган жол. Бул китепти жазыш үчүн мен 5 жылда эмне деген дүйнөлүк деңгээлде психологдордун китебин окуп анан ушул турбайбы деп анан түшүнгөндөн кийин анан өзүм кайра ичимдеги сезимдеримди чыгарып анан кадимкидей жараттарымдан айыгып бирден айыккандай сезим болду да. Анан ошол психология тармагында дагы сиз айткандай journaling деп коет, ошо күндөлүк жазуу да. Ойлоруңду жазып анан бир жумадан кийин кайра бир айдан кийин кайра келип окуп анан көпчүлүк адамдар биздин азыр айланабызда баары бир мындай жакын адамдарыбыз аябай аз да. Сиз жалгыз сезесиңерби өзүңөрдү кээде? Мени түшүнө турган адам жок деген сыяктуу. Анан ошо ак кагаз сени сындабайт, анан аябай сонун түшүнөт да. Каалаган оюңду жазсаң болот. Анан ал сага калган нерсе, аны алып калкка жарыялайсың же жарыялабайсың же жеке катары, же кааласаң өрттөп да салсаң болот да. Менин эле жалгыз эле күндөлүк жазуучулардан айырмам алып туруп эле ошол күндөлүгүмдү уялбай калкка жарыялап салдым да. Чыгарып салуу талап болду, сураныч болду же ким түрткү болду? Бул жанагы мен айткан эле буга чейин айткан эле ошол Данек өсүп чыгам деди таштын үстүндө болсо дагы. Анан мен ушул темада жазайынчы деп ойлонгон жокмун. Жүрөгүмдө кайсы нерсе өйкөп турса ошол нерселерди эле жазганга түрткү болду. Өзү эле чыгып атты да. Жана акында жырды кандай жазсам мен күнделүктөрүм ошондой төрөлгөн. Эргүү менен экен да. Эргүү менен келген. Анан кийинчерээк сиз айткандай бул жазуучулук өзгөчө проза ишинде адам абдан машыгып дасыгып турушу керек экен. Анан өзүңөр деле китебимди алып окусаңар байкайсыңар, 2019-20 жылдары башталган күндөлүктөрүм мындай рефлексия сыяктуу болсо, кийинки чоң кадимки изилдөө макала эссе тармагына келип баштады да. Белгилүү бир теманы алып, анан ошонун үстүнөн өзүмдүн жеке тажрыйбамды анан андан сырткары окуган маалыматтарыма таянып, анан изилдеп чоң макала жаздым да. Анан сиз кийинки китептерим бул нерсенин бул китептин кийинки деңгээли чыгат. Дүйнөдө азыркы жаңы заманда мемуар эссе деген формат бар. Азыр көлөмдүү чыгарманы окуганга аябай кызыктар болуп атышат да. Анан ичинде мисалы 30-40 эссе деп коет, чоң повесть эмес, кыска аңгеме дагы эмес, ошондой
мындай өзүңдү, коомду, ичиңдеги сезимдериңди чындап сындап тетиңдей жылаңач деңгээлге чейин, адамдык жаңы төрөлгөн жериңе чейин алып барып анан изилдеп жазып, анан бир багытта бир мындай кандайдыр бир концепциянын негизинде жазып коюу да. Мен ошол деңгээлге келип калдым, азыр ошол китепти жазып баштадым да. Кийинки китебим ошол жаңы кыргыз адабиятында жаңы багыт болот да. Жанагы мисалы Шайлообек Дүйшеев, мына бул жерде турат, Шайлообек Дүйшеевдин агындылары кыска кайсы жеринен ачып туруп окусаң түшүнүктүү болуп кете берет. Анын биягында эле турат мына Расул Гамзатов мен Дагестаным. Бул дагы ошол стилде. Ачтың 200 бетти ачып ошондон эле окуп кете берсең түшүнүп кете бересиң. Кыскасы каалагандай. Сиздин бул китеп да ошондой экен. Ачтың каалаган жериңен окуп кете бересиң. Ооба. Анан мага жакканы мындай болуп атат, өзүңүз айттыңыз жогоруда. Баштан байкайсыңар депчи. Бул жерден сиздин жазуучулук деңгээлиңиз кандай деңгээлде башталган, канчалык деңгээлге чыкканына чейин көрө алабыз. Мындай жок, мен дасыккандагы гана ойлорумду китепке киргизейин деген бир иргөө болбогон экен да. Жок, андай нерсе болгон жок. Себеби бул менин алгачкы чыгармачылык жазуучулук карьерамды баштап аткан эң биринчи китебим. Анан мени абдан жөнөкөй деп таанышат окурмандарым. Анан мен окурмандарымдан эч нерсе жашырбайм да. Анан болгону болгондой, кандай болсом ошондой. Мына менин китебимде жөнөкөй бир жазуудан башталып, бир эссе деңгээлине келип калды, көргүлө дедим да. Анан үстүнө бул китеп дагы жаш жазуучуларды аябай шыктандырып атат да. Мен тарбиялап атам деп айтпайм, бирок бага жаңыдан күндөлүк жазып, өзүнүн ойлорун бөлүшүп баштаган жаш калемгерлер жазып турушат да. Анан ошолорго дагы бир чоң сабак болсун деген китепте. Анан мен аркылуу, мен блогум аркылуу кыргызча блог баштаган жаш азыркы калемгерлер жазуучу деңгээлине келип китеп чыгарыша элек. Анан ошондойлор көп да. Ушул багытта мындай. Ушул багытта. Бул багыттын эң жакшы жери азыр биздин баарыбыздын убактыбыз тар. Көлөмдүү чыгарма отуруп окуганга мен мисалы азыр баштай турган болсом балам ыйлайт же бир нерсе болот, анан кайра келгече ал окуяларды кантип жана эр күнү баары кеткен унутуп калган чогулта албай каласың. Жаңы окуп анан ыйлап баштасаң эле анан ар жака барып балаңды соротууга туура келет да. Ошон үчүн сиз айткандай ким Шайлообек Дүйшеевдин китеби сымал кайсы күнү ачтың, жарым саат убактың бар, ошол менен окуя бүттү. Оюңду жыйынтыктадың, баардык сезимдериңди баштан аяк жашадың, эртеси күнү кайра башка нерсе да. Анан дагы бир мындай форматтагы китептердин дагы бир жакшы жери китеп сүйүүчүлөрдү китептен ренжитпейт да. Себеби бир көлөмдүү китепти сатып алып баштасаң, анан эгер жакпай кала турган болсо таштаганга туура келет да. Мен көп китепти баштап эле таштап салам да. Себеби жакпай калат да, окуялардын курулушу жакпай калат. Бул китепте бирөө жакпаса 225 күндөлүк бар. Эгер ошонун ичинде 225 да жакпай турган болсо, балким сен үчүн бир 10-15 да жага турган болсо да, өзүңө мындай кандайдыр бир сабак дебейин, бир ошол рухуңду ошол сага керектүү убакта азыктандырчу бир нерсе болот да. Биринчи бетти ачып окуп көрүп, ал жакпай калса орто жагынан бирди ачып окуп көрүп, анан кийин аяк жагына барып жыйынтык чыгарып алат да, кызыгы болсо окуп кете берет. Жакшы. Ушул күндөлүк темасы могу кыргыз адабиятында мисалы саналуу гана, мисалы Жусуп Абдрахмановдун күндөлүгүн окуп калабыз. Андан жанагы чыныгы адабиятта Айсулуу Көкөеванын Аялдын күндөлүгү эле ушундай китеби бар. Ушул сыяктуу. Ушуну негизи жанрдык жактан, стилдик жактан мындай так кыргызча аныктама бергенде кайсыга кошот элеңиз? Меники даана күндөлүк эмес да. Меники бир кыска бир эсседен чоң эссеге алып келди. Эсселердин топтому болду. Эсселердин топтому. Себеби күндөлүк деген кандай? Бүгүн аба ачык, салттуу күндөлүк. Хронологиялык жанагындай тартип. Меники бир кыска бир чыгарма сымал да, ар биричи. Себеби бир окуялардын курулушу бар. Өзүңөр байкаганда белгилүү бир тажрыйбаны жашайм. Анан ошонун негизинде бир чечимге келем да. Өзүмдүн ичимде мага жан койбогон ойду бир жерге жакшынакай кылып коюп отургузам да. Ошол нерседе анан бул салттуу мындай күндөлүк деп башка бир атаган нерсе, эссе деген нерсе мисалы тааныш болбогон үчүн мен мисалы кыргызча күндөлүк деп баштагам да. Макул. Бул күнү ушул нерсени ойлодум, ушул күнү ушундай таасир алдым деген максатта. Бирок бул жерде дагы кадимкидей жана азыркы заманбап китеп болсун деп хэштег деп мен чыгарган хэштег ушул кыргызча күндөлүк деген кыргыз тилдүү Instagram дүйнөсүндө. Анан ошону коюп койгонбуз, бирок сиз айткандай бул күндөлүк эмес да негизи. Жөн эле мындай бүгүн 21 апрель жумушка бардым, иштеп келдим деген эле баягы окуя сүрөттөлбөйт да. Ар бир күндөлүгүңүздө белгилүү бир тема да. Белгилүү бир тема. Анан мисалы Анна Франктын күндөлүктөрү аябай белгилүү го. Мисалы мен алып окуп көргөндө да бүгүн мынчасы, анан ушундай окуя болуп, анан бул жерге жолугуп, анан адамдар ушундай эле болсо деген сыяктуу кадимкидей күндөлүк да. Ошондой күндөлүк адабият бар негизи сиз айткандай. Бирок меники бир аз алысыраак да, мындайчы.
Бирок эми анын жалпы айрыма күнделиктүү- жалпынан айырма деле жок буга. Бул жөн эле тактоо иретиндеги. Мындай суроо болуп атат да менде. Негизи бизде Кыргызда баягы сиз Кыргыздын аң сезими, түшүнүгү, жашоодогу кылган мамилелери тууралуу көп жазасыз да. Анан бизде Кыргызда илимде болобу, билимде болобу, кинодо болобу баардык чөйрөдө мындай азыр сен жашсың, убагың келет деген бир сөз бар да. Ушуга сиз кандай ой айтат элеңиз? Мисалы, сиз деле азыр көп үй бүлөлөргө, ата энелерге кеңеш берип атасыз да, мындай кылла, тиңдей кылла деп. Анан сизге дагы бирөө айтышы мүмкүн да, сен эмнени көрдүң эле, мына биз көрдүк жашоону, 10 баланы биз өстүрдүк, сен азыр жашсың, сен өзүң убагың келет деши мүмкүн. Бул Кыргыздын баардык тармагында болуп келаткан көрүнүш да. Илимде болобу, билимде болобу, азыр сен жашсың, кандидат болбой тур сен азыр жашсың, акын катары калыптан элексиң, кийин калыптангандан кийин чыгасың деген түшүнүктөр. Буга сиздин көз караш, ой. Бул нерсени сонзор экен, эки багытка бөлүп айтайын. Биринчи, жазуучулук карьерасында мен өкүнөм күндөлүктүдө илгери эле жаза бербегениме. Себеби менин ой чабытыма, тарыхына келе турган болсок, акыркы 5 жыл да. Мурун мектепте окуп жүргөндө, кийин университетте окуп жүргөндө кээде ушундай нерселер келе калганда аябай жазгым келчү. Анан сиз айткандай мен азыр да бышышым керек, жетилишим керек, азыр тиричилик менен алектенишим керек. Мени ким окумак эле, окумактан мурун мындай өзүңө да өзүң эң биринчи сынчың өзүңсүң да. Анан өзүмдүн купулума толбой эле жазып эле ар кайсы бир блокнотту баштап эле таштап коет элем да. Анан азыр аябай өкүнөм, жашоом өтүп кетти да. Ошол жеримчи акыркы 27-28 жашыман баштап эле жазып баштадым. Мисалы азыр 32-ге чыктым да. Ой аябай көргүм келет, 18 жашымда кандай ойлонгом, 25 жашымда кандай ойлонгом деп. Жанан азыр ошон үчүн мен жаштарды айтам да, эч кимге бөлүшкүң келбесе дагы өзүң үчүн сактап кой, бул сен үчүн кийин кандай адам элем деп эстегениң үчүн өзүң үчүн сонун бир чоң байлык депчи. Анан аябай жаш калемгерлерге да айтам, эгер мүмкүн болсо, эгер бир нерсе жазган болсоң, өзүңө жаккан болсо алып барып эч кимге көрсөтпөй эле кой, сындатпай эле кой деп айтам да. Себеби ар бир адам сын пикир айткан деңгээлге келген эмес да. Көтөрүү деңгээлге келген эмес да. Анан ошол үчүн мен жаштарга айтам да, сиз айткандай ошол биздин адабият тармагында бул эски Советтер Союзунан бери келген нерсе, көбүрөөк жазган улуураак гана эле мыкты жаза алат деп. Анан жаштарды кадимкидей баары бир бир аз басынтып койгон нерсе бар да. Мисалы, кимдин Зура Соронбаеванын былтыр күндө китептер жыйнагын сатып алдым эле. Анан ошол жерде өмүр баян жазып атканда, Зура Соронбаева өзү гезитте иштеп жүргөн кезинде Караколдо ыр жазып чыгарып жүрчү экен да. Анан биринчи жолу проза жазгысы келгенде биздин улуу жазуучу Түгөлбай Сыдыкбековго кайрылыптыр да. Анан ушундай жазгым келип атат десе, кызым, аял киши үчүн проза жазган оор, ырларыңды жазып эле жүрө бер деп айтыптыр да. Анан кандай бир деңгээлде проза жазган аябай чоң түйшүк экен негизичи. Анан балким Зура Соронбаеваны кыйналбасын, ошончо жүктү башына көтөрүп жүрбөсүн, ансыз да жашоосу оор, аялы эне болгон оор, өзүңдү ая деп да айттыбы, же балким чын эле сен жашсың, аялсың, колуңан келбейт деп айттыбы, менен Түгөлбай Сыдыкбековдун башынын ичине кирбегенден биле албайм да. Бирок ошол сын пикирди уккандан кийин жаш, өзүң ишенген агам, атам деп билген чоң жазуучуга барганыңда ошону айтканда дагы мен аябай Зура Соронбаеванын сынып калбай, ошол сын пикирди угуп калбай, мына сага деп анан прозаларды жазып салганына мен аябай көрсөтөйүнчү деп. Себеби деген алгачкы аял прозачы да негизичи. Андай Зура Соронбаевагачы. Мисалы, менин жазуучулардан аял катары таянганым Зура Соронбаева да. Ал кишини да өзүм көрүп калгам. Мен Караколдо классташ кызымдын чоң энеси болчу. Үйүнө барып турчубуз да. Дайыма үйүнө барганда отуруп мындай чачылып ак барактардын үстүндө колго жазып отурат эле да. Анан кадимки жана эски такылдаган машинкеси барго, ошол машинкесине басат эле да. Ошол нерсени көрүп калгам. Анан мен аябай ошондон кийин ыраазы болуп калдым да. Анан эгерде жашоо турмуштук нерсеге келе турган болсок, көп жашаган эмес, көптү көргөн билет деген нерсеге мен аябай ишенем. Мисалы, менин азыр менин кайненем дагы, апам, менин мамам дагы кадимкидей менин блогумду, менин ой чабытымды дени сак мамиле деп, жан соолук деп жайып аткан, коомго жайып аткан пикирлеримди колдоп башташты. Анан менин мамам жакында айтты да, сен менден ашып кеттиң деп айтты да. Мен ушул 30 жыл эле жашап чоңоюп турмун, ошол жер менен эле көз карашым деп. Жанан бул абдан сонун нерсе да. Анан менин окурмандарым да бар, 50-60 жаштагы эжелер окушат, Фейсбукта улуу агалар да окушат. Эч нерсе дебей эле, анан бизге жаштарга азыр ушул нерселер керек, убагында бизге айткан болгон эмес деп жазып атышат да. Анан албетте алар
улуулардын соц тармактарда көп отурбаганы дагы мындай нерселерди окуганга жетпей калып атат. Бирок менин окурмандарым апаларына, кайненелерине ушул китепти сатып беришти да. Береке берип атышат да. Баягы кыйыткан азыркы тил менен айтканда тонкий намек. уулум сага айтам. Кандай эле? Уулум сага айтам, уугум сага айтам. Уулум сен ук дегендей эле кыйды. Демек, айрымдар Зуура Соорунбаевадайлар тескерисинче мен көрсөтөм деп далилдеши мүмкүн, кимдир бирөө сынып калышы мүмкүн, ал адамдын табиятынан көз каранды болуп калат. Анан мен жазуу алдындагы баягы ниетиңизди сурагым келип атат да. Кыргыздар илгертен апаларыбыз деле керек болсо курак кураганда дагы мындай бир медитативдик абалда отуруп өзүнүн бир ниетин, тилегин салып кураган экен да. Анан сиздин дагы жазып аткан учурдагы абалыңыз бир ошол аркылуу элге дагы бир кандай бир аруулукту өткөрүп берейин деген бир ниетте болосузбу же кандай абалда болсоңуз ошондой жазып салууга? Монтип туруп баштайсызбы? Адамдын жашоосунан сырткарыдагы хобби деп коебузбу азыр? Кызыгуулары ошол. Сенин чөнтөгүңдү толтура турган ишиң боло турган болсо, анан сенин рухуңду толтура турган күнүнө 1,5 сааттык бир нерсе болсо да жасап турган абдан маанилүү да. Кээ бир киши үчүн мисалы апаларыбыз курак курай турган болсо, кээ бирөө мисалы ырдай турган болсо, кээ бирөө сүрөт тарта турган болсо, мен үчүн ушу жазуучулук да. Мен жазган сайын мен күндөлүгүмдө жанагы белгилүү психолог Малаке Кыдыралы биздин жакынан тааныш баштадык. Дүйнөлүк деңгээлде психолог. Мисалы ошол адамдан окуп китебин бир аз сын беришин каалагам да. Чын эле мен бул парапсихологсун, чала психолог сыяктуу болуп атпайбы? Кээ бир нерселер жазганда чана даана бир адис окуп көрсө, түшүнүп окуп көрсө, анан кандай сезимде болот эле деп ойлодум. Анан ал айтты да, мен дагы бир жеңилдөө сезимди жашадым деген сыяктуу. Чана мен ар бир күндөлүгүмдү жазгандан кийин сиз айткандай моментип отурбасам дагы мен момундай бир руханий тынчтыкка келем да. Жан дүйнө тынчтыгы деп айтып жүрөм го. Ошону жазганда, мунун көпчүлүгүн жазып атканда мен ошол октоп ыйлагам да. Ушундай жеңилденүүгө келгем да. Анан ошол мындай таза аруу сезимге келип, анан тазалангам да ар бирөөндө. Анан ошол нерсе мен ушул окугандарда тазалансынчы деп бөлүшпөсөм дагы ошол сезимге келишет экен да. Анан азыр мага көп окурмандарым жазышат. Мен Инстаграмда көп адамдан чыгып кеттим. Сиз деле окуп атам, жумасына бир канча жолу атай тынч отуруп алып, анан бул жумада эмнелер жазды деп окуйм, мага жан дүйнө тынчтыгын алып келет деп. Анан бул мисалы мурун мисалы руханий азыкты, руханий байлыкты билбеген кездеримде дагы деле курсагым тойгузуунун камын көрүп жүргөн кездерде мисалы жөнөкөй эле бир картина турса дагы ошол нерсени кызыгып карачу эмесмин да, бул эмнеге тартылып атат деп. Жана азыр мисалы заманбап сүрөттөр деп жөн эле боектор чачып койгондо нерселер бар го. Ошолорду караганда кандайдыр бир энергия сезип баштадым да. Себеби ошол ар ким өзүнүн жан дүйнөсүндөгү кыйкырыкты алып келип анан тынчтыкка жетет да. Ар ким ар башка эмгек мененчи, бирөө курак менен, сүрөт менен, жазуу менен деген сымал. Анан ошол нерселерди көргөндөн кийин кандайдыр баары бир ошол нерсе баары өткөрүлүп берилет да. Бул 18,000 аламды жараткан Кудай ушунчалык кудуреттүү. Анан адамдын мээси ошол 18,000 аламды батыра тургандай нейрондор бар дейт да, байланышканчы. Ошон демек аламдын ичиндесиң, ошол эле учурда алам сенин ичиңде да. Анан ошол аламдан чыгарып аткан башкача энергия сезилет да. Ошончо сезилет. Бул китепти окугандан кийин мага момчанчы баракка жеттим деп жазып атышат да. Мен ушунчалык тынч абалга келип атам деп, тынч алып атам депчи. Тынчтык. Себеби ар бир бул жерде 225 минут 800-900 күндөлүк жаздым 5 жылда. Биз арасынан тандап эле бөлүштүк. Ошонун ар бирөөндө мен тынчтык жашагам да. Ошол энергия берилет болуш керек деп ойлойм да. Жакшы, анан жогоруда айтканыңыздай жөнөкөй баягы калем шилтегенден баштап кадимки эссеге айланды деп. Анан бул жазып отуруп такшы алдыңызбы же кадимкидей албетте баягы ички дүйнөңүз аркылуу чыгат, изилденүүңүз аркылуу чыгат деңизчи, бирок бир жазуучулуктун техникаларындагы бир изденген учур болдубу? Жок, ошол нерсе болгон жок. Ушул нерсени мага аябай көп сурашат да. Мага да жазганды үйрөтчү депчи. Мен үйрөтө албайм, бул ичимен чыгат да. Ар бир сүйлөм мен эч качан оңдобойм да жазылган нерсе. Сүйлөм өзү чыгат. Анан ошол боюнча жазып эле таштап коем. Карап көрсөңүз, эгер сиз филолог экенсиз, тыныш белгилерди аябай көп катаны байкайсыз да. Мен орфографиялык каталарга маани берген эмесмин, себеби менин тыныш белгилерим ошол менин сезимдерим бүткөн жерлерде да. Сиздин жана жан дүйнөңүздө ыргакка жараша турбайбы? Жан дүйнөмө ыргакка жараша. Сүйлөмдөрдүн арасына 3 чекит койгон жерлерим бар. Ошол жерде сезим, ошол жерде дем алуум бүткөн да.
ар бир 3 жекит болгон жерде мен терең дем алгам да. Анча мынча окшош жагыбыз бар экен ооба анда. мен айтайын деп аткам негизи. Бегалыдагы тыныш белгилер, филолог болгону менен тыныш белгилерге өтө көп маани бербейт. Кесиптешим дагы Ой кубалап сиз барып туруп айткандай ооба. жанагындай. Биз жанагынтип кетебиз да. Ошондой абалда. Ошондой абалда. Биротоло ушул суроо болуп калды. Булай кетейинчи. Негизи жанагы сүйлөм куроонун өзүнчө логикалуулугу, өзүнүн жанагы кураган ыкмалары болот да. Анан кийин мен сиздин жанагы күндөлүктөр жазып баштаганда эле ошо сүйлөм курагандарыңызга кызыкчуумун да. Андан тышкары сөз менен иштөө деген да бар да. Бүгүнкү күндө кыргыз тилин араң которуп сүйлөп үйрөнүп келатабыз да, мындайча айтканда өз тилибизди. Анан жана сүйлөм сөздөр менен иштегенде ошолордо мындай өзүнчө көңүл бөлүп иштейсизби? Мисалы, дени сак мамиле деген сөздү мен көп жерден укпаптырмын да, негизи эле укпаптырмын. Анан мисалы ушул сөздү өзүңүз ойлоп тапкан эмес белеңиз? Дени сак мамиле деген көп колдонот экенсиз дагы. Анан кийин мен ушуга чейин укпаган сөз экен бул дени сак мамиле. Менин блогум аркылуу дүйнөлүк эл аралык ошо психологиядагы көп сөздөр кыргыз тилине жайылып атат да. Ошол эле жан соолук да мурун которушту билбейм, ошол эле жан соолук mental health деп мындай жанагы англис тилинде дүйнөдө чоң багыт бар да, мындай сенин абалың да. Анан менталдык абалың. Менталдык абал деген нерсени көп түшүнбөйт. Аны мисалы жан соолук деп койсоң, мындай жаныңдын ичинде рухуңдун соолугу деп айтып калат. Анан дени сак мамиленде деген сөздү мисалы healthy relationship деген англис тилинде сөз бар да. Анан бул чын эле мындай дени сак мамиле да. Анан мен башында жаңыдан которуп атканда ден соолуктуу мамиле десемби деп жүргөм. Анан аябай чоң критика келди да, ден соолуктуу мамиле деп жазгандарым бар. Анан арстан оңдоп койгон жок болчу. Айтканга дагы тиги. Анан ден соолук деген башка нерсе, анан ден соолуктуу мамиле деген нерсе такыр башка нерсе деп анан ошону эле анан бир аз дениң сак болсун деп бизде кыргыздарда айткан сөз бар го. Анан ошону эле анан анда кыскартып айтпаймынбы, анда дени сак мамиле деп айттым да. Башка кыргыз тилдүү чөйрөдө дагы ушинтип которуп түшө билбейт экен, бирок мен өзүмдү ошентип ойман чыгарып которуп алгам да. Анан бул багыт болуп келатат. Жактырбагандар да бар, жактыргандар да бар. Демек, сөз менен иштейт экенсиз анда. Которуп, бул сөздү мындай кылып кыргызча жеткирсек болот экен деген сыяктуу. Анан биз Түркияда да жашап калдык. Мен түрк тили кыргыз тилинен кийинки эле мен үчүн жүрөгүмө аң жакын тил. Канчалык тил билсең, ошончолук которуп дебейин, сенин кыргыз тилиңде ошончолук таасирленет экен да. Мисалы мен сүйлөм кургандарым, мисалы Кыргызстандын ичиндеги эле калган нерселер эмес да. Канча өлкө кыдырсаң, канча өлкөдө жашасаң, канча тил билсең, ошончо адамсың да. Ошол нерсе баары бир чыгат да. Анан мен кыргыз тилинде ой жүгүрткөн үчүн ошол жердеги мындай концепттер кыргыз тилдүү болуп да чыгат да. Анан бул нерсени мен атайлап жазайын деген нерсе эмес, бул менин аң сезим түпкүрүмө отуруп калган нерселер да. Мисалы бир күндөлүк жазыш үчүн мен балким бир айда ойлонуп жүрүшүм мүмкүн да. Ушул чыкса, ушул нерсени төрөп алсам, анан эс алып калсам деген ой нерселер келет. Мен азыр 300дөн ашыктагы темам бар, жаза элекчи. Ар бирөөнү ар башка деңгээлде ойлонуп жүрөм. Анан мен отуруп жазбайм да, ушунта отуруп жазайынчы ушул теманы дебейт да. Анан ошол балким мен душта жүргөндө келе калат, көпчүлүк учурда ойлорчу, чыга калып жаза калбастан унутуп калам да. Нуктар да келе калат дегендейчи. Бир аябай бир критикалык моменттер да келе калат да. Анан ошондо жаза калам. Анан сүйлөмдөр өзү куралып калган болот. Балким мээмдин ар жагында өзү куруп атабы, бирок менимче бышырып атат болушум керек да. Анан чыгат да өзүчө. Жанагы идеяны ойлонуп жүрүп туруп анан кийин бышырып жүрүп туруп анан бир күнү эргүү келе калганда шык жаза калат. Мисалы жөнөкөйлүк жаңы заманда сулуулук деп мисалы УТРКнын Арузат программасына баргам өткөндө гана окуйчу. Анан ошол жерде Айнура айым аябай сонун бул азыр деген кадимкидей цитата болуп айтылып жүрөт Инстаграм дүйнөсүндө деп айтып атышат да. Бул нерсени мен ойман чыгарган эмесмин чын эле. Менин күндөлүгүмдө ушул жөнөкөйлүк жаңы заманда сулуулук деген күндөлүгүм бар. Ошону карасаңыз, мен ошол күндөлүктү көрсө жөнөкөйлүк жаңы заманда сулуулук деп бүтүрүп коюптурмун да. Өзү эле аны 2022-жылы ал кезде китеп чыгарам деген да ниетим жок да. Ой жок Ой жок, жөн эле жазып коюптурмун да. Анан контексттен суурулуп чыккан нерсе да. Баса, ардактуу Рух Азык каналынын көрүүчүлөрү, биз азыр Технопарк Coworking борборунун подкаст студиясында отурабыз. Мына ушундай подкасттарды даярдоого көмөк көрсөткөн борборго ыраазычылык билдиребиз. Бул борбор Кыргызстандагы номер 1 IT хаб болуп эсептелет жана бир гана IT адистерине гана кызмат көрсөтпөстөн бардык каалоочуларга өз кызматын сунуштайт. Алсак, түрдүү иш-чараларды өткөрүүгө багытталган конференциялар бар, офистер, андан сырткары заманбап китепкана орун алган.
жасалган, ошондой эле көңүл ачуу багытында чоңдор үчүн оюн зоок аянтчалары түзүлгөн. Демек өзүн өзү өнүктүрүүнү каалаган бардык замандаштарды бул борборго чакырабыз. Ал эми бул борбор тууралуу кененирээк маалымат шилтемеден көрсөңүздөр болот. Өзүңүз китеп окуганда азыр көбүрөөк ушул психология жагын изилдеп жүргөн үчүн бул жанрдагы китептерди көп окуйсузбу же дагы сиздин баягы китеп текшеңизде кайсы жанрдагы китептер орун алган? Азыр түрк адабиятына аябай сүңгүп кирип баштадым. Аябай мени аябай жактырган заманбап азырда өстүрүү Зүлфү Ливанели жазуучу чыгармаларын окугансыңар билбейм. Аябай таасирленем да. Анан азыр психологиялык китептерден да чыгып мен жазуучу болоюн деп атпаймынбы? Анан мага ошол энергияны бере турчу жазуучуларды окуйн деп анан ошол адабияттарга эми сүңгүп кирейин деп чечтим. Себеби жазуучу болуш үчүн ар тармактан окуш керек экен да. Мүмкүн болушунча өзүң жазбаган тармактардан да күндөлүктөр эмес. Мен мурун мисалы мемуар түрүндө жазылган чыгармаларды гана окусам, иргеп мен ошол карманын ичине отуруп алып анан мен сүйлөп аткандай, менин үнүм менен окулуп аткандай сезилип ошо мемуарларды окучумун. Мисалы Чыңгыз Айтматовдун Делбирим, Жамиля чыгармаларын жазылганда ошо мемуар стилинде жазылган үчүн. Зура Соромбаеванын чыгармаларынын көбү эмне үчүн актуалдуу болуп кетти десең, мемуар стилинде жазылган. Бул адамга баары жакын сезилет да. Ошолорду эле окуп анан чектелчү экенмин да. Анан азыр бул кыргыз адабиятынан сыртка чыгып, түрк адабиятын дагы аябай окуп атам. Анан батыштын адабият негизги улуп жазуучуларды окуп көрөйүн деп атам да. Анан өзгөчө азыр мурун эски классикага таянбай, азыр тирүү ким бар, кандай жазуучулар бар, азыр заманды кандай жазып атышат, ошол нерселерди окуп анан таасирленейин деп ойлоп атам да. Себеби биздин кыргыз адабияты азыр чын эле жаңы замандагы бир нерселерге муктаж да. Мисалы мен өзүм да издейм да, окугум келет да. Азыр ушул тапта менин жашоомду, уюлдук телефондорду, ошол соц тармактарды аралаштырылган бир окуялар болсо, мисалы да эми жөнөкөй күнүмдө мен өзүмдү жакын сезе турган нерселер жазылса, мисалы партиялар, анан комсомол доор эмесчи, мисалы ошондой нерсени окугум келет да. Анан жок да, тилекке каршы. Негизи чыгарма кайсы учурда кызык болот экен, мындай учурда кызык болот экен да. Эми чыгармада бүт баары чыгарма. Кино көрүп атсак, кинону бирөө чыгарган, жаратман жараткан да. Ыры угуп атсак, оонду ыры угуп атсак, ал клип көрүп атсак, ал деле чыгарма. Ошонун баардыгы кайсы учурда бизге кызык болот экен. Бул биз ошонун ичинен өзүбүздүн түстү таба алсак жашообузда. Клип көрүп атсак эки жубай же жигит менен кыз таарынышып эки жакка кетти, сагыныч жөнүндө ыр болуп атат. Биз ошентип айрылганыбызды эстеп бирөө мененчи, мисалы да. Ошол кызык. Болбосо чыгарма окуп атсак, ошонун ичинен өзүбүзгө тиешелүү нерселерди тапсак гана. Мындан гана Алыкул Осмоновдун жана классикага эмне үчүн айланып калганы деген темада Алыкул Осмоновдун ырларын окуганда Алыкул Осмоновду элестетебиз, калган чыгармаларды окуганда өзүбүздү издейбиз да. Ошон үчүн кызык болот экен да. Ошон үчүн жана ойго кошулам. Анткени жаңы бул көркөм адабият, ошол китептер дагы биздин жашоого өтүш керек го деп ойлойм да. Эми биз сизге мындай суроо бергим келип кетти азыр, ойлонуп сүйлөп баратам го. Биз негизи ушул бери эле 30 жылды алып караганда биз көп туурап келдик да, бирөөлөр туурагыбыз келип, башка маданияттарды, менталитеттерди, жашоо образдарды, андан чоңойтуп келгенде идеологиялык агымдарды, ушуга кандай ой айтат элеңиз? Биз бирөөлөрдү, башка мамлекеттерди, башка менталитет, жашоолорду туурашыбыз керекпи, же биз жалпы кыргыз психологиясы бир өзүнүн нерселерин издеш керекпи? Же айкалыштырган жакшыбы? Аябай сонун суроо бердиңиз. Биз адам төрөлгөндө кандай жерде төрөлсө, анан адамдын психологиясы, аң сезими жана ДНК деп коебуз го. Ошо психологиялык нерселерди дагы ошо ДНК ташыйт экен да. Мисалы ошол эле, мисалы кыргыздар каргышка калган деп коет го. Ошол сымал, мисалы терс энергияларды биздин чоң аталарыбыздын жан дүйнө жараттарын да кандайдыр бир деңгээлде алып ташыйт экенбиз. Азыр ушуну илим изилдеп атат да. Тээ нукуралыкка мисалы жет атасына изилдеп, мисалы кыргыздар ата тегин изилдеп отуруп, анан энесин көрүп кызын ал деген сыяктуу энесин, чоң энелерин анализдеп отуруп, анан үйлөнүштүрчү эмес беле көрсөк, ошол нерсенин мен азыр кыргызчылык тууралуу аябай көп жазам. Сиз байкайсызбы билбейм, кыргыздардын макалдарын изилдеп эмне үчүн ушуну айтышкан, психологиялык деңгээлде ушул кандай нерсе деп ошол нерселерди аябай көп изилдейм. Анан көрсө ошол биздин кыргыз
катары мисалы ошол эле Манаста кыргыздын эле канында, кыргыздын эле ДНКсында жүрө турган бул ошол эле мифтерибиз да. Мисалы казактар эмне үчүн Манас айтпайт? Кыргыздын эле канында жүгүрө турган бир психологиялык чоң аң сезим багажы бар да биздечи. Ошол үчүн мисалы мен Батыштын аябай көп психологдорун окуп чыктым. Анан окуп атканда мен мисалы түздөн түз албай баардыгын өзүмө интерпретациялап алам да. Өзүмө байланыштырып, себеби менин да бир ушул жерде чоңойгон, өзүм ташып жүргөн бир менталитетим бар дегендей, баалуулуктарым бар. Менин баардык баалуулуктарым Батыштыкына мисалы айкалышпайт. Мисалы ошондой эле көчөдө мисалы мен отурсам бир улуу киши келатса, мен сөз туруп орун бошотуп берем. Мисалы Батышта андай нерсе жок да. Мисалы бул менин баалуулуктарым, бул мен ушул жерден кыргыз катары өнүгүп ташып кеткен нерселерим да. Анан бизде азыр мисалы башка бир улуттун же ошол эле Батыштын же дагы бир нерсенин бир билимин дейбиз же маданиятын алып атканда түздөн түз алып келип жармаштырып чаптап алып атышат да. А ортодо бизде ала турган болсок мындай интерпретациялап алышыбыз керек да. Мисалы ошол эле бизге 10-кылымда келди да ислам дини. Алганда дагы биз ислам дининин да керектүүсүн алып ошол эле кыргызчылыгыбызды да сактап калганбыз. Азыр мисалы Батыш келип атат, Батыштын маданияты. Аны дагы алып атканда мисалы мен Батыштын маданиятын өзүмө керектүүсүн гана алып, баары бир ичимдеги кыргызчылыкты сактап калгам. Ошол нерсе керек да. Анан эгер психология тармагына келе турган болсок, мен азыр окууга тапшырып атам психология жаатына. Ушул эсселеримди жаңы бир деңгээлге алып чыккым келип атат да. Себеби ошол аң сезим, руханий байлык бере турган бизде адабият, негизи эле психологиялык чыгармаларда мындай жок да, терең чыгармалар. Ошо окугум келгенде себеби ошол билимди алайын дагы. Менин ушул кыргыз багажымды экөөнү айкалыштырып, экөөнүн ортосуна интерпретациялап, бизге ылайыктуу жаңы бир кыргыз психологиясын жаратайын деген ниетим бар да. Бул ошол нерсеге бул башталышы да. Мен дайым мисалы окуган нерселер, бул нерселерди кайдан билесиз, акылыңызга суктанам деген. Баары менин акылым эмес, мен окугандарым силерге интерпретациялап бергеним деп айтам да. Анан сыңары ошондой көпүрөлөргө муктажбыз биз азырчы. Биздин ошо руханий байлыкты берип атканда өзгөчө жаштар гүлдөрү жаңыдан ачылып келип атпайбы? Мына радикалдуу бир нерселерди месага деп чаптап бербей, алып жумсалдап, алардын аң сезим деңгээлине, менталитетине, салт санаасын эске алып, анан ылайыкташтырып бергенге мынтип сунганга ошондой көп адамдарга муктаж да биздин кыргыз. Абдан жакшы. Ушул жооптун алдын мындай чийип коет элем, чийип коет элем да. Анткени бизде азыр мына миграцияда жүрөбүз. Биз өзүбүздүн өлкөдө туруп деле түрдүү ишенимдер, баалуулуктар азыр мындай күрөш болуп атат да. Анан сиздикиндей болуп ошол элдин баары эле эми кемпирдин кызы болуп калбайт. Калыптануудачы элдин баары эле көп окуй бергенге да убакыт жок. Бирок ушул сезимди ойготуп алсак жакшы болмок, жанагы сиз айтканы айкалыштырып, анан кийин элөө бир анализ жүргүзүп кабыл алуу деген сыяктуу бир сезимдерди ойготуп алыш керек да. Бунун алдын акырын кыпкызыл кылып чийип коюш керек экен ушул жооптун алдын. Рахмат. Жакшы. Анан ушундай бир аруу ниет менен кыргыздын табиятына ылайык журулуштуруп маалыматтарды жеткирейин деген ниетиңизге деле каршы чыгып, сен баатыр саясатын жүргүзүп атасың деп тепкилегендер болсо керек. Кантип мындайча айтканда иммунитет пайда болду? Азыр хейт тили деп коебуз, жек көрүү тили, ал нерсе бардык жерде болот. Анан мен мындай элдик адам болом деп тандаганы билген киши ошол нерсеге да даяр болуш керек экен. 3 жыл мурунго жаңылбасам алгачкы жолу баракчам 10 миңди ашканда ушунчалык көп тилдөөлөр келди. Мен ошол убакта дагы ал убакта аябай күчтөнүп жөн от алып аткан убагым болчу. Кыздык текшерүү деген нерсе кайдан келип чыккан, кыргыздар чын эле текшерчү эле же кыргыздар көчүп жүрсө андай нерсеге убактысы жок, кийин пайда болгон нерсеби деп ошол нерселерди да ошол оор темаларда талкуулап аткан убагым болчу. Ушунчалык сөгүп кетишти да. Анан мен аябай капа болуп аттым да. Баары катуу тиеткен себеби жеке каттарга өзгөчө эркектерден да эмес, айымдардан келгенде катуу тиеткен. Ай мен сенин жашооңду оңдоюн деп аракет кылып атсам, сен эмне мени тескерисинче жек көрүп атасың деп анандай айымды колдобой турбайбы биздин коомдо деп. Негизи зордук зомбулуктун көбүн эркектен келет деп ойлойбуз биз коомдочу, бирок негизи аялдан аялга келген зордук зомбулук өзгөчө менталдык деп койду. Ошол нерсени мен аябай байкап, анан ошо аялдарды бир ынтымакка чакырганга ыктаган нерселерди аябай көп жазып атам да.
да, ошол эле кайын журт менен ошол жерде мисалы кайната келин деген нерсе көп жок да, азыр аз чанда үй бүлөлөрдө бар экен, болсо кайнене келини. Анан ушундай оор темалар жазып атканда анан ошентип акырындан сиз айткан иммунитет пайда болуп баштады. Анан менин аң сезим деңгээлим дагы бир аз өнүктү. Себеби эмоционалдык жакта жетилдим деп айтсам болот да. Себеби ошол публиканы, чоң аудиторияны башкарганга эмоционалдык жактан жетилип баштадым да. Анан менин блогум мындай жөн эле көп катталуучусу бар эмес. Катталуучуларым азыр 50 миңден ашып калды, окурмандарым деп айтам. Жөн эле адамдар эмес, критикалык ой жүгүртүүнү Нурболот Азамат сергек ой жүгүртүү деп сонун кылып которуп айтып жүрөт. Ошо сергек ой жүгүртүүсү өнүккөн билимдүү кыргыздар да. Себеби элдерди эки категорияга бөлгүм келбей эле, бирок эгер андай нерсеге кызыкпаган, фильтрлей албаган, оор маселелерди түшүнө албаган адамдар менин баракчамда отура албайт да. Анан мен түшүнгөн нерсе, ошол жерде кандайдыр бир хейт келип атса же бир тилдөөлөр келип атса, бул мага эмес, ошол адамдын өзү менен өзү күрөшүүсү. Демек мен айткан нерсе ичиндеги бир жаап жашырып жүргөн, ошол айта албай жүргөн сезимдерин козгоп кетти деген нерсени кабыл алгандан кийин анан мен азыр эч бир нерсеге көңүл бурбай калдым да, кадимкидей. Эгер сиз чыгарган ошол постто бир маселе көтөрүлдү, анан ошого күйүп бышып жооп берип атса, бирөө ошого каршы чыгып атса, мисалы ал адамга жеке айткан жоксуз да сиз мындай деп. Ал демек ошол маселе, проблема ошол адамда бар да, Албетте. Ошону жыйынтык чыгарса болот да. Анан кийин ал теригип кетиши мүмкүн да. Эми мындай суроо мисалы сиз жаңы эле айткандай келин темалары, келин кайнене, кайын журт темалары, эркектердин мамилелери жана башка түрдүү эми жана күндөлүктө азыр сиз менен тааныш эмес адамдар да кирип окуса кызык болуш керек. Анан мындай да, бизде жогоруда сиз айткандай биз кыргыздарда жанагы айлана чөйрөбүздөн тартынуу бар да. Кой мен мону коомчулукка айтып сала турган болсом, мен биринчи элден дагы өзүм жакындарыман корком да. Мен атам келип башка чаппасын, анан кийин кайын журт тарынып калбасын же тай журт тарынып калбасын деген сыяктуу. Сиздин кайын журтуңуз, сиздин тууган туушкан биринчи жаңы баштап атканда да, кандай көз карашта болду жана кантип түшүндүрүп бул нерсени кантип алып кете алдыңыз? Аябай сонун, бирок эле ошол эле учурда оор суроо. Мен жаңыдан бөлүшүп жазып баштаганда албетте кайын журтум туура кабыл алган жок. Ал убакта мен өзүм да жаш келин болчумун, жаңы үйлөнгөнбүз, 2-3 жыл болгон. Анан дени сак мамиле, үй бүлөнү пландоо деген нерселерди айтып калам го. Үйлөнгөндөн кийин биз даярданып жүрүп 6 жылдан кийин балалуу болдук деп, мен бир идеалдуу кыргыздын келин момундай болуш керек деген стандартындагы келин эмес болчумун да, такырчы. Анан эле билип турам, түшүнүп турам. Өзүң ошондой келин эмес болгонуң аз келгенсиң, анан жана бузба де. Анан андай нерсенин баарын жазып баштасаң, албетте аябай оор тийет. Анан бир аздан кийин мен апама ушул жерден эгер көрө турган болсо аябай ыраазычылык билдирип коеюнчу. Акыры мындай туура түшүнүп ошол нерсени анан бир аздан кийин бул менин келиним деген нерседен ойдон чыгып, анан мени кадимкидей жазуучу катары ишмердүүлүгүмдү кабыл алды да. Анан менин мамам өзүм ошол эле учурда жакын арада эле кабыл алып баштады да. Оор тийип атты. Себеби менин жазгандарым өткөндө жакында айтышат, алар дагы менин апам дагы күчү келин, менин мамам дагы күчү келин. Анан мен жазган окуялар аларды сүрөттөй берген үчүн дагы мындай сенин өзүң да кабыл ала албаган, өзүң дагы ушул жан дүйнөм атап аныктама бере албаган сезимдериңди бирөө алып туруп эле жакшынакай кылып жанына жазып туруп, мына момундай абалдасың деп жазып койсо жек көрөт да. Кабыл ала албай, беттеше албай ошол менен. Албетте, ичиңдеги жараттарың менен, өзүңдүн да жаман сапаттарың бар да. Адам болгондон жакшы жаман сапаттарың да чогуу келет. Ошону кабыл алыш аябай оор да. Өзү менен иштеш чын эле оор. Биздин калыптанып калган жана эл эмне дейттен чыгыш аябай оор да. Чын эле оор, аябай оор да. Анан мен 5 жылда араң, мисалы 5-6 жылда араң анандай бир өзүмдөн уялбаган бир адамга келдим да. Себеби бул аябай бийик жол, узун жол экен да. Анан кайын журтум менен мамиле болдум. Анан да бир жакшы кыргыздарга аз дайыма айтып жүрөм. Күйөөң менен, аялың менен ажырашып кетсең болот, бирок үй бүлөң менен ажырашып кете албайсың да, бир туугандарың, ата-энең мененчи. Анан акыры кабыл алыш керек экен да, ыраазымын кабыл алышкандан. Бирок мындай аброй, жалгыздык менен келет экен. Мен жакында эле жолугушум болду го, ошол жерде өзүмдүн үй бүлөмдөн сырткары эч ким болгон жок. Анан мага кадимкидей мындан мурун, жазуучулуктан мурун жашоом жок беле, менин адамдарым жок беле деген сезимге алып келди да. Анан бул нерсе, бул ойлорумду ачык айтып жазып атканым, мисалы досторумду жоготууга себеп болду.
жакын адамдарымды кээ бир туугандарым менен байланышпай калганга себеп болду да. Анан бул алардын бирок кийин убакыт өттү да мына китеп чыкты. Ошондон кийин дагы окуп түшүнүп мындай жогоруда айткандай мына жазуучулук жолду, чыгармачылык жолду сыйлап деп кайра кайткандар болдубу же ошо ойдон эми жокпу деп ошо жанагындай да маселе жанагындай да түз бирөөгө айтылган жок да алчы. Жалпы жонунан мындай чогултуп келип ушундай ой жүгүртүү бар деген сыяктуу айтылып атат да. Түз сен монтип ойлоносуң деген жок да, туурабы? Анан дагы мени мындай бир жакындарым мындай бир коркунучтуу адам сыяктуу калышкан окшойт. Аябай менин жанымдан мындай түзөлүп турайынчы депчи. Анан кечээ кудада тойдо болдук. Анан чыгып баратсак кудалар тамашалап атпайбы, мунун баарын жазып салбайбы депчи. Анан ушундай менин мамам дагы кээде бир нерсени айтып бератканда мен ушундай болуптур баланчасы деп аяны жазып салба деп эле ушинте беришет да, коркушат да. Бул мен атайын бирөөнү ушуну жазайын деген нерсе жок. Мен өзүмдүн ичимдеги сезимдеримди жазып атсам сен да адамсың да баары бир. Анан баары бир ушу мен айткан жокпу. Анысында бизде да эл эмне дейт деген аябай өнүккөн үчүн ушу менин сөз ушу мени жазды окшойт деген сезимге келе беришет да. Анан мисалы менин окурмандарым деле жаза берет, сиз бизди угуп аттыңыз беле кечээ жолдошум экөөбүздү депчи. Мисалы такыр башка өлкөдө жашаган адамдарчы. Анан бир окшош бир орток бир нерсени жазып койсоң ошондой сезиле берет да. Баары бир тең. Анан кийин жолдошуңуздун бул ойлорду колдоп баягы жардам кылганы ошол бир тең болуш керек. Анткени сиз ошол көбүнчө мындай эркектерге дагы сын айткан учурлар болуп атат да. Ал түзмө түз ошо жолдошуңузга тийиши мүмкүн болчу да. Анан кийин бул колдоо дагы мунун дагы алдын бир кызыл менен чийип койсок болот да. Эми мындай суроо бергим келип атат да. Туура түшүнөсүз да, ачык сүйлөшүп атпайбызбы? Албетте. Ийри отуруп түз кеңешип атпайбызбы дегендей. Жанагы келин темасы көбүрөөк козголуп жүрөт да. Айтылып анан азыркы келиндер эми мынтип алып караганда тескерисинче келиндерге жагалданган кайын журттар көп да. Ошо барган жерине келиндерге жагалданып келиндин көзүн карагандар дагы көп. Анан менде бир мындай ой болуп атат да. Мисалы азыр сиз жана айтып берип атсаңыз ушул ой келди. Сиздин өзүңүздүн апаңыз ошол атаңыз өтүп кеткенден кийин ошол келин катары ошол үйдө жанагындай бир рамкалар сактап калган да. Мындайча айтканда ошол учурдун кой эл эмне дейт кетип калсам, андан көрө ушул жерде мен ушул жерге түштүм, таш түшкөн жер оор, мен ошентип. Анан сиздердин ошол үй бүлө ошентип калыптанып калды да. Ошол келген келиндик милдеттерин сактаган үчүн да. Анан кийин айрым ушул жерде келиндерге айтылган берилген жанагы колдоолор, келин итпешке керек, итпешке керек деген нерселер кичине ашып кеткен эмеспи сиздин көз караштарда? Бул апаңыздын жок, эми муну бир баягы өзүңүздөн жашоодон мисал келтирип койдум да. Ошол учурдагы жанагы келиндерге эми келиндин деле, апанын деле, атанын деле ар бирине берилген бир рамкалар, анан кийин ролдор бар да. Ошону сактанган үчүн бир үй бүлөлүк институттар, жанагы ата менен баланын, кыз менен апанын орду бири менен чаташпай болуп келген да. Эми мындайча алып караганда. Анан бүгүнкү күндө азыр жетилип, жана өзүңүз айткандай эмоционалдык жактан жетилбей ар кандай жагдайлар болуп туруп, бирок элдин жанагындай шыктандыруунун, ар кандай сабактардын түрдүү нерселердин таасиринин аркасындагы да ошол жетилбей, үй бүлөлүк абалга жетилбей, бышпай туруп эмоционалдык абалга чачырап кеткен үй бүлөлөр көп болуп атат да. Деңгээлин эмоционалдык абалын баягы чыңдабай туруп, сырттан келген баягы шыктандыруу менен тескерисинче үй бүлөсүн бузуп алган учурлар болгон жокпу деген. Аябай жакшы суроо экен. Мен биринчи өзүм үй бүлөмдү айтып берейин, андан кийин масштабтуу деңгээлге чыгам. Менин мамамдын турмушка чыкпай ошол үйдө жашаганын, анан кандай азап тартканын мен билем да. Анан психологияда дагы мисалы өткөндө жана Малаке мырза деп айтып калдым го, сол нерсе айтып берди. Негизи көп нерсени адам кийин жасай турган чоң жумуштары баары анан энеси менен байланышкан болот дейт да. Анан мен ойлойм да, ушу келиндерди жазбай эле жөн эле жашай бербеймби, башка нерселерди деле сүйлөбөймбү, чет өлкөдө сонун жашоо бар, ошактагы бир руханий байлыктан кеп салбайм, мага эмне кереги бар деп да кээде ойлойм, себеби бул чоң түйшүк да. Анан бирок азыр ойлоп көрсөм, ошол Малаке мырзанын айткандарын эстегенден кийин карасам, мен аң сезим түпкүрүндө мен мамамды куткаргым келет экен дайым.
себеби биз сырттан караганда ушундай идеалдуу аял ошол жердеги баласын жоготуп өксүп ыйлап отурган, эне атаны таштабай, неберелери чоң эне чоң атасынын жанында чоңойсун чоң деп эрдик да бул өмүр бул аябай бардыгы чоң эң. эрдик, бирок ал курмандыктын ичин мен билем да. Ал үйдүн ичин чоңоюп мен көргөм. Менин чоң энем ошондой адам, каардуу да кайнене болгон да. Анан менин кайнежеси бар эле. Кайнеже келин кайнене деген мамиленин баарын мен көргөм да. Анан күйөөсү болбой туруп ошол нерсенин баардыгына туруштук бергенге чыдады да. Анан азыр мен чоңоюп калган маалда мен кээде ушундай ошончолук биз себеби энеңе тарта албай же мамаңа тарта албай бала аябай чайналып чоңоет да ошондой үй бүлөдө. Анан кээде ойлоп кеттим, биздин коопсуздугубузду, биздин ошол энесинин атасынын жанында чоңойсун деген нерселерди мындай сыртка коюп коюп эле мамам балким колун сураган кишилер болгондо турмушка чыга калганда биздин тагдырыбыз кандай болот эле, менин жан дүйнөмдө ушунчалык чоң оор жүк болбойт беле деп да ойлойм да кээдечи. Себеби балким эркек киши үчүн сырттан билинбегени менен келин болуш ушунчалык оор да. Мен мисалы 2-3 күн кайын журтумдун жанына жашап келдим. Эми мындай тынч дагы отура албайсың да азыр. Менин апам эң аң сезимдүү, жолук салынбай эле кой, шым кийип жүрө бер деген кызматкер айымдын үйүндө болуп аткан нерселер да. Баары өзүңдү ыңгайлуу сезе албайсың. Барып мен келген сайын эле бир тамактар жеп алып эле ооруп калмай адатым бар да. Бир жата албайм да. Бир ыңгайсыз болосуң, баары эмне дейт деп. Анан ошол үй бүлөдө чогуу жашаган баары оор да. Анан ал эле эмес, мен кайненем эмес, мен мамамдын үйүнө да батпайм да. Сен чоңойгондон кийин ар бир үй бүлөнүн өз алдынча жашаган да жакшы экен. Себеби анын стандарттары бар, отурбайсың, турбайсыңбы, эмне кылып атасың, балаң эмне тамак жеген, каш эле берип кой да, нандан чылап эле чайдан берип кой да деген сыяктуу аралашуулар баары бир толуп кетет да, чыңалуулар толуп кетет. Анан кайра бир масштабтуу деңгээлге келе турган болсок, азыр бизде жаштар азыр заман башка да. Мурун мисалы апаларыбыз 18-19 жашында үйлөнүп эле анан жашап бала төрөп жашап кеткен болсо, жашоо ошол эле болчу да. Көп нерсенин кереги жок болчу, азыркыдай тойканалар жок болчу, машина деле жок болчу, баарыбыз эле жол тосуп жашачубуз, көп кийимдин да керек жок болчу. Анан азыркыдай баба жокчулукта жашачубуз, бирок азыркынчалык материалдык нерселер кереги жок болчу. Атаандаштык, ошондой нерселер кереги жок болчу. Анан азыр аябай жашоо оор да. Анан менин үй бүлөнү пландоо боюнча айткандарым да көп бар. Көп айтам, үй бүлө куруу үчүн жалгыз төшөккө жатканды билүү жетпейт, жалгыз сүйүү жетпейт деп мен көп айтам да. Анан мисалы жолдошум экөөбүз, жолдошум 25, мен 24 жашымда биз чогуу жашагыбыз келип, чын-чынына келгенде физикалык жактан чогуу жашагыбыз келип да үйлөнгөнбүз да. Ата энебизден уруксат алалы деп үйлөндүк. Бирок биздин же чөнтөгүбүз даяр эмес, же аң сезим деңгээлибиз даяр эмес биздин үй бүлө болуугачы. Ошол үчүн да биз мындай пландаганга туура келди да. Анан биздин жаштардын көйгөйү азыр аябай эрте үйлөнүп атышат да. Анан үйлөнгөндөн кийин азыр мурдагыдай эле жөн эле келин болбойсуң. Куда кыз узатуу деген бар, андан сырткан чоң тою бар. Ошонун аркасынан дагы деле 5-6 жылдап кырылышып жүрүшөт. Анан биздин кайнене келин урушун көпчүлүк учурда анан жанагындай курстар таасир берди деп коет атпайбызбы? Ал курстар жөн эле мындай кичинекей эле бир акселератор да. Жөн эле мынтип эле тездетип койчумун. Ансыз деле күйүп аткан ойго кичине эле отко май чачып койгондой эле нерсе. Бул нерсе көптөн бери калыптанып кырылып келишкен нерселер да. Биз жөнөкөй болуп келген нерселер. Ошон үчүн мен айтам, үй бүлөлөргө дагы айтам, ата энелерге дагы жайганга аракет кылам. Ата энелер 50 жашта, 45 жашта кайнене болгондор бар да. Өзүң келинсиң да, азырчы мындай бөлүйсең деле ошолор бир аз кайналышып, бири-бирине көнгүчө 5-10 жылдан кийин деле жаныңа көчүп келсе болот, мындай бөлүй да. Бизде ошо көйгөй да ошол болот да. Мен ушундай үй жайды таштап келин деген келинге чын-чынына келгенде анын азыркы муумдагыларга ошондой үй жайдын кереги жок да. Тынч жашайм дейт. Менин биздин туугандарыбыз бар, тааныштарыбыз бар. Мисалы шумдук заңыратып Бишкекке хан сарайларды салып атышса, келин ушул үйдү да жактырбай кетти. Ай цемент дагы эмес, мрамор дейт да. Келинге мрамордун кереги баягы жана капастагы булбул дейт го. Биз булбул жана алтын капаска да турбайт го. Ошондо бул аябай чоң маселелүү нерсе. Анан 5 кол тең эмес, албетте сиз айткандай келинге жагалданып жашагандар да бар, арсыз келиндер да бар. Анан ошол эле учурда аралашкан нерсе да. Тийишпей эле кое алганда. Жок, бул ачык. Жакшы жооп болду. Өзүңүздүн жанагы жогоруда айткандай жөнөкөйлүк менен дагы бир балп еттирдиңиз. Рахмат. Бирок дагы бир кошумча кыстырма, мен мындай курмандыкка кабылган келиндин портретин жакшы куруп бүттүм да. Эми мен кыздарга тарбиялык жанагындай арсыз келиндер тууралуу дагы жазганга аракет кылайын деп атам, себеби баарын камтыгым келип атат да. Жанагы эмени сиз жакшы айттыңыз да, ошол анткени мен ошол маселени көрүп чоңоюп турмун, ошону мен куткаргым келет дегендичи. Анткени чындап билет экенсиз.
Ошо. ал жолду жанагы маселелерди мындайча айтканда сырттан же бирөөдөн угуп эмес ичтен билген үчүн ушул абалды анан да балким күндөлүктөрүмдү окудуңуз билбейм менин мамам биздин айылда аябай кыйын закылдан табышкер дагы айым да анан биздин айылга биринчи жолу жана массалык түрдө сүт алуу деген нерсени алып келген да заводдон сүйлөшүп анан биз тонналап жайкысын сүт алчубуз эртең менен ошо келиндерди акча тапты финансылык сабаттуулукка аябай үйрөткөн биздин айылдагы келиндерди күйөөңө жылкыны саттырт уялдырып жылкыдан сүт чыкпайт деген нерселердин баарын алып келип анан ошентип ошол нерселердин баарын анан биздин күндө анан кичинекей чакан азык түлүк саткан дүкөнүбүз да бар болчу анан күндө айымдар ошол менин мамама ошол чын эле ойлосом ал байкуш келиндер да бар эле айылда бар эле күчү келин да анан бара турчу кишиси жок айта турчу кишиси жок эле анан менин мамама келчү экен да күйөөсү сабап койсо деле мамама келет үйдө кырылса деле мамама келет анан мамам ошол жерде мисалы келиндер ыйлап келгенде ме акчаңды ал айына ал убакта азыркыдай келчү эмес сүттүн акчасы айда бир келчү да мамам алдын ала акча берип ме сүтүңдүн эсебинен берип коеюн төркүнүң барып бир жума жатып кел дейт анан ал кеткенде күйөөсү келсе акчасын да берчү эмес мисалычы анан мен мамам эле эмес мен бир айылдын келиндеринин тагдырын көрүп чоңойгом да анан ошол нерсени мен ойлойм ошол убакта колумдан эч нерсе келчү эмес анан аң сезим түпкүрүндө отуруп калган анан азыр ошо мага тынчтык бербей аткан нерсе ошол да масштабка чыкты да ошол нерсе бирок ал масштаб баардык жакта бирдей бир айылдын келиндеринин жашоосу аркылуу бүтүндөй өлкөнүн келиндеринин жашоосу чыгармадагы жанагы адабияттагы эң биринчи ыкма ошол да бирөөнүн жашоосу менен баарына жеткирүү сонун өзүңүз айткандай бул жүк аны менен катар сизге жоопкерчилик жүктөсө керек мен чын эле коомду кайсы багытка баягы жетелеп баратам дегенчи албетте мен ошо ютубта канал ачканымда да эң биринчи темасы да ошо коомдук жоопкерчилик болчу да мен үчүн коомдук жоопкерчилик менин жашоомдогу менин блогумдагы жазуучулук карьерамда эң негизги багыт да азыр мен каармандуу кадимки мындай повесть жазайын деп камданып аткан учурум ошол жерде каарманым аркылуу бул кыздарга кандай таасир калтырат деп себеби мен чоочун кишини окугандан кийин мага аябай көп каттар келип атышат да чоочун киши чыкканда эле дароо мага жазышып биз былтыр Астра гүлүн жапайы розаларды укмуш талкуулап мен китеп белекке бергем да анан кино ошондон кийин тартылды анан элдердин эсинде калган окшойт да биз талкуулабадык белек эми чоочун киши чыгыптыр депчи анан ошондо каармандарды аябай талкууладык да анан ошондо мен буга жиним келди жек көрдүм деген сыяктуучу анан ошол учурда балким менин каарманым дагы бир ушул айымдарды мен бир сонун каарман жараткым келип атат жигиттерге бир башкача ошол каарман да бир символ болгудайчы азыр ойлонуп атам дагы бул аябай татаал нерсе да анан ошол коомдук жоопкерчилик мен үчүн аябай маанилүү ошол үчүн жана коомдук жоопкерчиликти талкалап терс таасирин тийгизип аткан кээ бир адамдардын баракчасына алып чыгып турам мени сиз билимдүүсүз да ушундайларды алып чыгып алар жамандап эле койбойсуз дейт жок бул жамандоо эмес силерге мындай ачыктап түшүндүрүп берүү да бул эмнени мындан кандай таасир алыш керек албаш керек деген нерсе деп айтам да бир кезде жаңы баштап атканда ошол жоопкерчилик анча сезилбесе керек андан кийин анан жанагы элге тарап баштаганда эл мындайча айтканда реакция кылып баштагандан кийин анан жоопкерчилик сезилет болуш керек да бизде бүгүнкү күндө элди ээрчитип жүргөн коомчулукту ээрчитип жүргөн көп биздин мекендештер бар да өзгөчө шоу чөйрөсүндө да кандайдыр бир нерсени жарнама кылып кайсы бир жолду айтып андан кийин анан бир маселе чыгып кала турган болсо минтип коет да кааласаңар окубай койгула кааласаңар тиги ага барбай койгула албай койгула же көрбөй койгула деген сыяктуу гана жооп мен силерди кыйнаган жокмун дегендейчи а бирок канча бир деңгээлде ошону жарнамалап аткандан кийин коомчулукту бир жака ээрчитип бараткандан кийин сөзсүз коомчулуктун милдети болуш керек да албетте кыстырма ошол ой болуп атат тандап алгандан кийин сезишиң керек сонун сиз менен дагы көп сүйлөшүп отургубуз келген биз үчүн дагы жакшы бир рахат тартуулады өзүңүз айтып өткөндөй бир көкүрөгүбүз толду да руханий жактан байыдык деп ойлойм да анан эми китеп багытыбыз негизи китеп болгон үчүн сизге чыгармачылык ийгилик каалайбыз китеп жөнүндө сүйлөштүк дагы башка темаларга кайрылдык эми соңунда китеп окуунун 3 жолун тең колдоносузбу аудио электрондук жана басма түрүндө
англис тилдүү китептерди колдоном. Жана Kindle деп коет го, Amazon'дон ошондой нерседе жолдошум белек кылган. Ал ичинде китеп ачканда кадимки телефондогудай эмес, ичи китеп сымал да. Анан ошону окуйм. Анан акыркы убактарда жалаң кагаз китеп окуганга өтүп атам. Себеби ичине жазып, анан өзүмдүн рефлексияларым деп коебуз го, ошонун ичин боеп, анан бир нерсе чаптап албасам болбойт да. Анан аудио китепти бул кыргыз тилдүү китептерди окуп атам. Себеби чет өлкөдө жашайсың, китеп жок. Анан силердин рух азыгы, силердин YouTube каналыңарды ошол жерден билем, ошол жерден угам да китептерди. Бизге дагы сүйүнүч бул. ооба Биз далай бөлүшүп, далай талкуулаганбыз силердин каналыңызды. Чоочун киши, Астра гүлү, ошол чыгармаларды умсунай өсөрүп окуган. Экен Астра гүлүн дагы, Мунабияны ким окутtu дедиңиз? Алтынбек Кыдыралиев окуган Талкуулаганбыз Мунабияны былтыр. Мунабия дагы бир өзгөчө сонун чыгармада. сиз Кыргызстанда жашап, баягы кыргыз дүйнөсүн көкүрөгүңүзгө сиңирип кеткен үчүн дагы чет өлкөдө жүргөн менен канчалык бир деңгээлде башкалар деле баягы кыргыз дүйнөсүн, кыргыз жерин, кыргыз тилине бир жакын болуп турат да. Бирок ал жакта төрөлүп аткан балдар кандай болуп атат, аларга тилди кантайбыз деген суроону мындай бергим келип аткан да. Бирок кантсе дагы оюңузду айтпаңызчы. Анан могу китептерди айтпай гана турбайсызбы балдар? Эң кыска түрктөр айткандай, кыска келсе эң акыркы суроо болгондон кийин биз баламдын жаңы чет өлкөдө төрөлгө биздин турмуш кереги, биз жолдошум экөөбүз ушул жерде жашайбыз деп тандаган үчүн Канадада төрөлдү. Анан Канада француз англис тилдүү, бакчасы французча англисче баламдын. Анан баламдын тили чет тилде чыгып калып, анан кыргыз тилин такыр билбей калабы деп биз жолдошум экөөбүз жалаң кыргызча сүйлөшкөн адамдарданбыз да. Анан билбейм, адам эне тили менен эне тилинде сүйлөшкөндө түгөй менен эмоционалдык жактан байланыш жогору болот деп ойлойм да. Бизди жолдошум экөөбүздүн орус тилдүү жигиттерде көп чуркачу, мисалы мен такыр мындай байланыш алчу эмесмин да. Демек эмоционалдык жактан байланыш алчу эмесмин кыргызча сүйлөшпөгөн үчүн. Анан жолдошум экөөбүз үчүн аябай маанилүү. Анан биз үй бүлө болгондон кийин биздин балабыз да кыргызча сүйлөсө деп, анан биз акыркы 2 жылда Кыргызстанга келип, анан китеп дүкөндөрүн издеп, кичинекей тилчи элек балдарга такыр китеп тапып койдук да. Бул биз үчүн чоң бир кайгы болду да. Себеби балама окуп берели десе китеп жок. Ал үйдө 100дөн ашык китеби бар англис тилдүүчү. Анан ушул китептердин кыргызчасы болсо сонун болот эле, балам кыргызча үйрөнсө жакшы болот эле деп, анан жанагы бул ал китепти сатып түгөндү, жок калды. Анан менин алгачкы кыргызча англисче 100 сөзүм деген китепти жасап, мен биздин балабызга жасап атканбыз, кыргыз тилдүү эле кылып. Анан ата-энелери сонун турбай, сен Инстаграмда баракчама бөлүшсөм эле сонун китеп турбайбы, бизге англисчесин да кошуп бербейсизби, сенин балаң кыргызча үйрөнсө биздин балабыз англисче үйрөнсүн деп жазышты да. Анан ошондон анан бир жана 100 сөздүк китеп пайда болуп, анан даана 1 тонна китеп бастырып Кытайдан алып келдик. Анан жакшы өттү. Андан кийин экинчи дагы удален бул менин алгачкы кыргызча англисче сандарым деген китебибиз пайда болду да. Бул кичинекей бала, жаңы тил чыгып аткан бала жаныбарларды, өңдөрдү анан ошого кошуп 2 тилде санаганды үйрөнүп алса болот да. Анан андан китеп чыгарыш ушунчалык машакаттуу ишкен, 7-8 ай алат экен. Андан кийин анан 3-чү китебибиз бул Бейпил түн аттуу, ичинде атайын дүйнөлүк деңгээлде иллюстраторго сүрөтүн тарттырдык. Менин мамам да акын, ырын жазып берди. Анан бул балдардын, кыргыз бөбөктөрүнүн алгачкы жолу мындай Бейпил түн китеби болот да. Анан атайын Мета чөйрө хор командасы бар го, Мыктыбек Нурланбековдун. Ошол мырзага сүйлөшүп 10 ыр жаздырдык YouTube каналыбызда. Бейпил түн мончок деп издесеңер, мунун алды ыры бар да. Азат-энелер жазып атышат. Балам такыр түнкү саат 1-2 чейин уктачу эмес эле, ошолорду коюп берсек 5 мүнөттө уктады деп. Анан акыркы эле сүйлөмүм, балага эне тилин үйрөтүүнүн эң негизги себеби, мен өзүмдү таанууга келгенде билдим, иденттүүлүк деген нерсе бар да, бир бүтүндүк, адамдык бүтүндүк. Анан кыргыз болгондон кийин ошол кыргыз ДНКсын ташып келатат деп атпаймынбы? Анан баланы кийин ошо иденттүүлүк кризисине алып келбеш үчүн, демек эне тилин да билиш керек экен, ал өзүн бүтүн сезиш керек экен. Ал кыргыз да, өзү тандаган жок, бирок кыргыз болуп төрөлдү да. Демек ошол өзүнүн ДНКсынын тилин да билиш керек. Бул жерде патриоттук деген нерселер, кыргыз жашасын, улансын деген нерселерден чыгып адамдык нерсеге келе турган болсок да, мен балам 30-га чыкканда мен киммин деген суроону өзүнө берип психологко барып калуусун каалаган жокпуз. Ошол үчүн биз анын кыргыз тилин үйрөнүүсүнө Сен кимсиң десе, кыргыз десе, кыргызча билбейсиң десе, бул деле бир сокку да. Билбейсиңден мурун дагы адам өзүн тааныш керек. Анын биз берген, мисалы мен берген, жолдошум берген, биздин ата-бабаларыбыз берген бир ДНК, кыргыз ДНКсы бар да. Анан ал ДНКнын кепчиликке үйрөнүү ошол сөзү менен, тили менен билиш керек да. Ошо адам өзүн бүтүн сезиш үчүн ошо адам улуту, дини дейм да, тили болгону ошол бир адамды бир бүтүн сездиртет да. Сиз айткандай өзүнүн тандоосу болбосо дагы бекеринен кыргыз болуп жаралып
калып калбады. Демек сөзсүз түрдө кийин өзүнө суроо бере турган учур келет, ошого жооп табууда тилиңди билүү чоң жардам ооба келет өзүн бир деген. бүтүн адам сезсин деп деген максатта үйрөтүп атабыз да. Анан эгер ар бир ата эне ошондой турган болсо албетте кыргыз баары бир бүтүн сезет да өзүн. Сонун Жакшы, эми жана окшошконго мушташкан болуп турбузчу өзү. Кош сүйлөштүк. Талкууласак дагы узарып кете берчү да, бирок убакыт деген убакытта эми. Буюрса ийгилик каалайлы кийинки Кыргызстанга келиште жаңы китеп менен өзүңүз айтып аткан жанагы Кийинки ошол баскычтагы. студияда отуруп алып жанагы прозадагы повесттериңизди талкуулап, Каармандарды талкуулап, тиги каармандын прототипин каяктан алып келдиңиз деп сүйлөшүп калганга жетели. Буюрса чоң рахмат, чоң рахмат. Чоң рахмат, ыраазыбыз. Буюрса кайрадан сапарга аттанып атасыз. Бирок бул чыгарылыш биздин каналга жүктөлгөн учурда сиз Канадада отуруп бизди көрүп калат болушуңуз керек да. Бар болуңуз. Чоң рахмат. Иштериңерге ийгилик. Рахмат. Чоң рахмат. Рахмат. Кадырлуу Рухазык каналынын сүйүктүү көрүүчүлөрү, биз менен болгонуңуздарга рахмат айтабыз. Бүгүнкү биздин мейманыбыз дагы сиздердин бир жан дүйнөңүздөрдөгү суроолоруңуздарга жооп табууга жардам берди, жакты деген ишеничтебиз. Дагы бир ирет тааныштыра турган болсок, бир канча китептердин автору, жаш калемгер, жөнөкөй кыргыздын сонун айымы Айсулуу Алмаз болду. Урматтуу көрүүчүлөр, айтылган ойлордон толгоосу күчтүү тыянакты өзүңүздөр чыгарасыздар. Ойлорду, билдирүүлөрдү, жактырууларды тартынбастан калтыра берсеңиздер болот.